Саламатсыздарбы, менин YouTube каналымдын атталуучулары. Сиздер менен кайрадан видео аркылуу жолугушуп жатканыма кубанычтамын. Көптөн бери видео чыгара албай калдым. Анын да өзүнүн себептери бар, түшүнөсүздөр деп ойлойм. Мага келген акыркы көп каттардын арасынан заказ кетиргенди түшүнбөй жатам дегендер. Ошондуктан мен сиздерге кыскача кылып ушул видеону тартып чыгарганга туура келди. Жакшылап көңүл буруп караңыздар. Дагы бир айта кетчү нерсе, мындан кийин ар бир видеомдо мен өзүмдүн атымды айтып, ушинтип жаздырып турам. Анткени ушул менин эле тарткан видеолорумду акчага сатып жатышыптыр. Аны саткандан кийин дагы толук үйрөтпөстөн акчасын алып, ошол менен жок болуп кетип жатышат экен. Нааразы болгон элдин баары мага кайрылып жатышат. Ушундай акчага сатып алдым эле деп номерлеринен берди. Мен алардын баарын номерлерин алдым, бирок жазган жокмун. Баардыгыңыздарды Алланын өзүнө тапшырдым, ушинтип айтайын, ошон үчүн караңыздар, эгерде менин ушундай ким ушул видеону алып жаткан болсо, бул менин видеом YouTube каналыма бекер көрсөңүздөр болот. Булардын баарын акчага эмес кеттик. Анда биз азыр товар заказ кылганды көрсөтөм сиздерге. Баардыгыбыз эле корзинага сактап койгон товарлар бар. Мен сиздерге азыр пример катары бир арзан эле бир товарды көрсөтүп берейин. Караңыздар, мына ушул сумканы. Эгерде бир магазинден сиздер бир канча товар заказ кылган болсоңуздар, мына көрдүңүздөр, ушул үстүңкү галочканы бассаңыздар, мына мынтип баары күйүп чыгып калат. Эгерде бир эле магазинден мындай алып бассаңыздар, көрдүңүздөр, ушинтип чыгып калат. Азыр биз бирөөсүн эле заказ кылып көрсөтөм сиздерге. 10 юан 90 тыйын деп турат. Ушул оранжевый кнопканы басабыз. Караңыздар, заказ кетирип жатканда жакшылап көңүл буруңуздар. Мен заказ кетире албай атам. Эми кантем дейсиздер? Ушундай бет чыккан жерде, бул жерде сиздердин каргоңуздардын адреси. Бул жерде болсо, ушул жер эгерде картаңыз кошула элек болсо, сиздер ушул жерди басасыздар дагы. Анан картаңыздарды кошосуздар. Бул жерде менин бир канча картам. Эгерде сиздер алипейге уланган болсо, ушул жердеги алипейдин ушул кнопканы бассаңыздар, сиздер алипей аркылуу дагы табадан төлөй алсаңыздар болот. Андан кийин мына караңыздар. Бул жерден конвертация болгондон кийин биздики $1.64 болду. Эми биз оплатага $1.69 төлөшүбүз керек. Ушул турган оранжевый кнопканы басабыз. Басканда баарыңыздар эле мага деген код келбей жатат атасыздар. Ушул акчаны списание кылыш үчүн банктан бизге одноразовый пароль жиберет. Мына көрдүңүздөр, ушундай одноразовый пароль. Азыр бул одноразовый пароль мага келет. 158241 келди. 158241. Мына эми ушинтип паролду жазасыздар дагы отправить кыласыздар. Бул номер кимдерге келет? Сиздердин банковский картаңыз кайсы номерге регистрация болгон болсо, ошол номерге гана келет. Ушул жака дагы жакшылап көңүл бурабыз. Мына көрдүңүздөр, галочка чыкты, менин заказым кетти. Эми чыгып карайбыз. Эми чыгып биз таба сайтына киребиз. Мына бул жердеги ушул жерди бассаңыздар, биздин өзүнүн личный кабинетке киребиз. Көрдүңүздөр, бул жерде кошелектин сүрөтүндө чыкты. Көрдүңүздөр, бул жер уже ожиданияда турат, отправкага чыгат. Мен уже бул жерге заказ кетиргем товарларым. Эгерде оплата өтпөй калган болсо, ушул жерде туруп калат. Оплата кандай учурда өтпөй калат? Эки эле причинасы бар. Бирөөндө акчаңыз жетпей калышы мүмкүн, даже копейка жетпей калса дагы оплата өтпөй калат. Экинчиси болсо, картаңыздын долларга которгонго мындай мүмкүнчүлүгү жок. Ошон үчүн оплата өтпөй калганда ушул жерге келет. Эгерде товарыңыздын баары ушул жерге келип калган болсо, сиздер ушул жерде кнопканы ушул жерде басасыздар дагы, баардык сиз тандаган товарлар ушул жерге чыгып калат. Баардыгы могул жерде 3 точка болот. Бирөөндө вернуть корзина деген жазылат. Ошону басып, сиздер корзинаңыздарга которуп алсаңыздар болот. Сиздер менен мен Талайгүл Исакова болдум. Кайра кийинки сакта жолукканча аман болуңуздар.